ушул күнү ушул маселени күн тартибине коюп талкуулап жатканыбыздын өзү сотторго кысым болуп калат. Бул менин жеке пикирим да. Башкы прокурор башында маселенин баарын айтты. Анан эң этегинде мыйзамдуу жагын айтты да. Мен айтсам боло берет, бирок силер кечирип койгула, сотко кысым болуп калат, абайлап, этияттап киргиле депчи. Мен деми кылмыш ишинин ичине кирип кетпейин, сыртынан сыйпалап өтөйүн да. Асылбек Шарипович айтпады, уурлар отуруш керек деп. Туура. Деген депутаттар эмес, жеген чиновниктер отурушу керек. Ошолор жоопкерчилик тартышы керек. Анан Каныбек Капашович айтып кетти. Биринчи кезекте Лаврова менен Абазовдун жоопкерчилиги каралыш керек деди да. Мен ушул өңүттөн суроо берейин да. Лаврова мырза айым каякта? Бишкекте. Ага айып тагылган, мүлкү камакка алынганбы? Айып коюлган, мүлктөр камакка алынган. Сиздин баяндамыңыз бул жакта илинип турат. Анын камакка алынган мүлкү жөнүндө маалымат жок. Сапар Исаковдуку, Жантөр Сатыбалдиевдики, Осмон Артыкбаевдики 260 миллион, Айбек Калиевдики 19 миллион, Салайдын Абатов 67 миллион, Назаров 1 миллион 780, Макелек Музобек 18 миллион, аныкы жокко? Салынган. Бардыгына бирдей шартта чыкты. Анан могу жерде 7 кишиге айыпталган 221 статья менен, бирок үчөөсү үй камагында, калгандары башкаруу чарасы өткөнсө эмне үчүн мындай болуп калган? Эми Рыскелди Чыныбекович, тергөө органы, бул тергөөчү кодекс, процесстик кодекс боюнча бул өзүнчө бир тергөөчү укуктары көрсөтүлгөн милдеттер. Ал жерде УПК боюнча тергөөчү эч кимге мындай отчет бергенге өзү чечим кабыл алганга укуктуу. Ошол тергөө тобуна эгерде тергөө тобу менен кандайдыр тергөөгө жардам берип, туура көрсөтмөлөрүн берип, ошолорду эсепке ала турган болсо, тергөө тобу ошондой бөгөт коюу чарасын тандаганга УПКда кодексте жол берет. Ал эми ошол кабыл алган тергөөчүнүн чечимин ошол тараптардын жактоочулары убагында макул болбосо өтүнүчтөрдү келтиртип даттанууга укугу болгон. Ошол убакта бул туурасында бир да жактоочудан өтүнүч келген эмес. Рыскелди Чыныбекович. Мен толуктап кетейин, уруксат берсеңиздер. Рыскелди Чыныбекович, жанагыл 3 адам авария кылмыш иши боюнча камакка алынган эмес. Алар Калиев модернизация боюнча иш боюнча камакка алынган, Биримкулов дагы ошол иш боюнча, Кыдырбаев Берки Аймар Энерджи боюнча иш камакка алынган. Ошондуктан ошентип жазылып калыптыр камакка алынган депчи. Авария боюнча кылмыш иш боюнча аларга башкаруу чарасы камакка деп тандалган эмес. Ошону түшүндүрүп кетейин. Жетөөнө тең 221-чи кылмыш эмеси менен 4-пункт, 1-2 пункт менен айып тагып атпайсыңар? Ооба. Анан башкаруу чарасы башка болот атпайбы? Жок, башкаруу чарасы башка иш менен тамдалган. Башка кылмыш иш мененчи. Могул авария менен эмес, ал жерге туура эмес маалымат жазылып калса керек. А так башкаруу чарасы башка кылмыш иш менен тамдалган. Анда Өткүрбек Асылбекович, анда өзүңүзгө бир тийишип кетейин анда. Тергөөчүлөр өздөрү чечим кабыл алат дейсизби? Шадиевди качырып жүргөн тергөөчүнүн кыймыл аракетинде кылмыштын составы барбы анда? Аны эмне камакка алган эмес? Рыскелди Чыныбекович, Анарбекович жооп берип койсун. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, мен буга чейин дагы айтып жүргөм. УКМК органдары ал кишиге 28 мартта материалдарын башкы прокуратурага өткөрүп берген. Ал кезде башкы прокурордун кызматын башка киши ээлеп турган. Анан бир билесиз да, мыйзам депутаттын үстүнө жалаң эле башкы прокурор козгойлот ишти. Анан ошол кезде кылмыш иш жок болчу. Эчтеке чара биз кабыл алмак эмеспиз. Анан башкы прокурор кеткенден кийин 28 майда, апрелде иш козголгон. Ага чейин ал киши чет мамлекетке чыгып кеткен.
бул мыйзам бузуу болмок. Кылмыш иши жок, биз бир чара көрсөк ал кишиге. Бир ай иш козголбой башкы прокуратурада жаткан материалдар. И тергөөчү эмес, опер кызматкерлери да эчтеке кылаган жокпуз. Идрис Анарбаевич, сиз эми чындыкты айттыңыз. Бирок 30-ында мен ушул жерде суроо бергенде сиздин орун басарыңызды арт жакта ушул жерде деп айткан. А сиз 28-де качып кетип атпайсыз. Мен сиздин интервьюңузду окудум. Сиз айткансыз. Сиздики туура болчу. А калп айтышкан бияктагылар. УКМКнын орун басары дагы башкы прокурор өкүлдөрү айтышкан. Ушул жерде дешкен. Совбезди айткан. Дамир Сагынбаев ушул жерде деген. Жок, калп айтылган эмес. Бул киши Аскар Шадиев 27-синде жакын тууганын похоронуна деп кеткен түштүккө. Лейлеке, өзүнүн айылына, кичи мекенине. Чек арадагы жабык болчу ал кезде, эми билесиздер да. Чек ара КППлардан өткөн эмес ал ошол кезде. Бизде ыкчам маалымат бар эле, качып кетти деген, бирок туугандары өзгөчө келинчеги айтып атты. Ал дарыланып атат деп. Биз далил жок, маалыматты айта алган жокпуз. 29-ында, 30-ында эле биз Тажикстандан расмий түрдө алдык, учуп кеткен жөнүндө. Дипломатический паспорт менен учуп кеткен Москвага. Ошондо гана. Рұқсат берсеңіз. Мен дағы қосымшылы. Рыскел Чыныбекович, эгерде АКС директору Исмаилов кешір қойсыңар. Эгерде биринчи материалдарды биз Генеральный прокуратурага жибергенибизде, ошондо ишти козгоп бергенде, ошол кездеги мурунку генеральный прокурор Шадиев эче качмак эмес. 20 күндөн ашык. Шадиев ошол мезгилинен пайдаланып качып да кетти, мүлктөрүн башка подставной адамдарга да оформленип кетти. Ошол ишти азыр алып баратабыз. Кайра анча-мынча объекттерди кайтарып атабыз. Кайтарып туруп, Кудай буйрса да бизде да бир иш бар. Ошол ишке байлап туруп, биз конфискация алып барабыз. Рахмат. 5 секунд бергиле, Рыскелди Чыныбекович сурап атат. Сагынбек Сардорович, мен ал маселенин баарын жакшы билем. Башкы прокурордун ошол кездеги кыймыл аракеттердин баарын жакшы билем. Бирок мен стенограмма